24-iyunda Moskvada улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган майрамдык парад өттү. Ага катышуу үчүн Бишкектен президент баштаган делегация жөнөп кеткен. Бирок кыргыз президенти ал парадка катыша алган жок. Анткени Москвадан текшерилгенде президенттик аппараттын эл аралык бөлүмүнүн башчысынан жана бир жан сакчысынан коронавирус табылганы расмий түрдө кабарланды. Натыйжада парадтан Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү өткөнү менен кыргыз ажоосу башка президенттер менен бир катарда тура албай калды. Вооруженных сил Кыргызской республики под боевым знаменем 8-й гвардейской, Режецкой, краснознаменной, орденов Ленина и Суворова, мотострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова. Парадным расчетом командует полковник Бекказы Туминбаев. Бул абалга карата албетте кыргыз коомчулугунда кызуу талкуу жаралды. Кыргыз өкмөтү, президенттик аппарат сыяктуу тарапка кескин түрдө нааразы болгондор басымдуу. Эми президенттин администрациясы бар, келтейген администрация. Андан тышкары өкмөт бар. Эми азыр айтсак бүгүнкү күндө чрезвычайный ситуация боюнча бизде карантин болуп атпайбы? Карантин режим биз уже 3 ай курап, самоизоляциялуу үйдө жаттык. Ошонун башында Абылгазиев болчу. Кыргызстандын граждандык коргоо маселеси боюнча закондо карантин же чрезвычайный ситуация киргизилгенде анда ошонун башына төрага болуп начальник штаба республики по гражданской защите деп премьер-министр болуш керек. Бирок премьер-министр болгон жок, биринчи орун баскары болду. Анткени ал МЧС министри болгон, ошол билет деп койду. Мейли билсин, болсун, биринчи вице болду, эми премьер болду. Эми ушунча өзгөчө кырдаалда иштесе, анан бизде азыр карантин болуп атса, анан биздин атайын делегация мамлекет башчысы менен Москвага барып атса, эми ошонун баарын тең көзөмөлдөп, ошонун баарын тең текшерип, аманчылыгын билип, ден соолугунун канынын какканын жана бөлөк дарттар болбосун деп, же болбосо ошол эле тегеректе жүргөн ГКНБ деген бар, диверсия болбосун, ооруга жуктурбасын, жардыргыч салбасын деп, баары тең ошол жерде тегеренип туруп, ошонун баарын тең тымызын карап, тактап, анан кийин салып жибериш керек эле да. Президенттин жанындагы адамдардан чыгып атат. Демек, ошондой чоң, улуу адамдан чыгып атса, биздин хан президенттен чыгып атса, жанындагы адамдардан чыгып атса, анда эл кандай болот жалпы эл? 5 миллион эл анда жөн эле көчөдө жүрүппүз да. Текшерүү жок, жана аппараттар туура эмес иштеп аткан болсо, эмне деп айтыш керек эми башка? Буга чара колдонуш керек. Өкмөтү болсо өкмөтүнө, министри болсо министрине, ким ошого ушул көзөмөлдөй турган адам ким бүгүн? Ошого колдонуш керек да чараны. Анан элге чыгыш керек, мынандай болуп атат. Аттангыла деп. Ишендириш керек да элди. Буга чейин ишенбей аткан элге кайра өбөлгө түзүп атпайбы, өкмөт өз баш болуп. Анан кийин башка президенттер барат дагынан, кээ бир президенттер барбайбыз, биз шартка жараша деп эле койдук. Ошол жерде так аныктап, арабызда бар экен деп эле отказ бериш керек эле. Жакшылап текшерип элечи. Анан кийин площадка барып, анан кийин Ак үйдүн алдында текшерип анан кайтып келгени бул шармандачылык да кыргызча айтканда. Буга президентибиз көзөмөлдөш керек. Президенттин өзүнө жугузуп койсочу. Ким кепил болот ага? Ушу жанындагы адамдарда жугулуп жүрсө, кантип жукта ал? Мен түшүнбөйм. Кантип жугат ошолорго? Алар өздөрү асыр болбойбу? Бизге окшоп эме такпайбы? Сактаныш керек да. Элди сактай турган адамдардын өзүнөн чыгып атса, анан кийин элди кантип сактайт анан? Бул жагына чечим чыгарыш керек эмичи. Аянбаш керек. Күнөөлүүдү кабыл алыш керек. Күнөөлүү адамды айтат го баягы, душманды душмандай кабыл албасаң сени атат депчи. Душманбы душмандай кабыл алыш керек. Иштебейби иштебей тургандай кабыл алыш керек. Демек элди карай турган адам жок экен да бүгүнкү күнү. Ушинтип түшүнсө болобу?
Мен ишене албай атам азыр. Кандай болуп кетет? Эмне болуп кетет? Мына жасаасың ушу бет калпты тиге албайм. Эмне деген эми? Тигип салбайбы эми бет калпты? Ушу 7 миллион адамга 7 триллионду тигип койсо болот го. Мына ошентип президент Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация 24-июнда Орусиянын Москва шаарынан кайтып келди. Тартипке ылайык делегация мүчөлөрү коронавирус инфекциясына кайрадан анализ тапшырышты. Президент баш болуп, алардын бардыгынын анализдери чыкканга чейин 3 күн өз алдынча обочолонууда болушат. Ал эми анализинен илдет аныкталгандар 14 күндүк карантинге алынганы кабарланды. Демек, иш жүрбөгөндүгүнүн далили катары айтса болот да булар. Мына эми моюнга алыш керек. Өкмөтү дагы, президент дагы, министрлиги дагы бардыгы иш жүрбөгөндүгүн моюнга алыш керек. Далил мына, доказательство орусча айтканда. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.